Тамак аш калдыктары бүгүн таштанды полигондорунда жөн гана чирип кетүүдө. Жөн гана чирип кетпестен биздин Бишкектин экологиясына өтө терс таасирин тийгизүүдө. Биз ошол тамак аш калдыктарынан эки түрдүү продукция бүгүнкү күндө өндүрүүдөбүз. Биринчиси бул белок. Белок бул тоокторго, балык чарбаларга эң негизги керектүү азык болуп саналат. Бул жаныбарлардын иммунитетин көтөрүп, ар кандай ооруларга туруктуулугун жогорулатат. Ал эми экинчи продукциябыз болсо бул зоогумус. Зоогумус жер жемиш, мөмө жемиштердин түшүмдүүлүгүн жогорулатканга жардам берет. Ошондой эле органикалык таза жемиштерди алсак болот. Кара арыстандар булар ары чымын формасында 2 жума жашайт. 2 жуманын ичинде ар бир ары чымын бизге 500 данадан 1000 данага чейин жумуртка таштайт. Ал жумуртканы биз жанагыдай тор менен кыскасы күндө чогултабыз, кечинде. Ошондо атайын чогултуш оңой эле. Бир 10 мүнөттүк, 20 мүнөттүк жумуш. Анан аларды ошо унумдалган упакта 2-3 күн ичинде алар жумурткадан личинкага айланат. Личинкадан анан кыскасы 30 күндүн 1 айдын ичинде алар чоңоюшат. Ошол бардык тамак аш калдыктарды зоогумуска айландырат. Жана ошол личинкасы кайра ак формадан кара формага айланат. Жана кара формадан алар 3 күндүк уйкуга кетишет. Ошол кезде аларда жыландын торун таштагандай тон ташташат. Анан уйкудан эгерде биз аны тоют катары пайдаланабыз десек, ошону муздаткычка салсак, муздаткычта алар белок айланат. Эгерде салбасак, анда алар кайра ары чымынга айланат. Биз бүгүнкү күндө күн сайын 10 килограмм тегерегинде тамак аш калдыктарын ушул курттардын жардамы менен кайра иштетүүдөбүз. Кыска мөөнөттүү пландарыбызда биз тамак аш калдыктарын кайра иштетүүнү 3-5 тоннага жогорулатабыз. Ошондой эле бул тармак кыргыз эли үчүн жаңы болгондуктан ушул өзүбүздүн билгендерибиз менен башка ушул тармакка кызыккан кишилер менен бөлүшүү оюбузда бар. Ошондой эле узак мөөнөттүү пландарда биз жакынкы аралыкта 2-3 жылдын ичинде Бишкек шаарына ушул тамак аш калдыктарын так ушул курттардын жардамы менен кайра иштеткен өндүрүш фирмасын ачуу оюбузда бар. Кара арыстандардын жардамы менен биз буюрса сонун чоң пландарыбыз бар. Буюрса биз азыр кара арыстандарды өзүбүз ушул климатын жасап бардык этаптарынан өтүп атабыз. Буюрса биздин негизги максатыбыз бул Кыргызстанда бардык региондоруна ушул жандыктын санын көбөйтүү максатында атайын фермаларды ачсак, элдерге түшүндүрүү окутуу иштерин жүргүзсөк. Жана ошонун менен катар бардык региондордо ушул тамак аш калдыктарынын санын азайтып, экологияга салым кошсок деген чоң максатыбыз бар да. Буюрса элибиз деле ушуну туура түшүнүү менен кабыл алып, биздин идеябызды колдойт деген ниеттебиз.